мына өзүңүздөр байкагандай күндөн күнгө азык түлүктүн баасы кымбаттоодо. Эң негизги калкка керектүү бул нан азыктары. Нан азыктарынын кымбаттошу дагы күтүлүп жатат. Себеби Казакстанда 2 күндүн ичинде будайга болгон баа $250 $280 чейин көтөрүлдү. Бул 1 тоннасына. Мындайча айтканда $30 кошулду. И токтоп калат деген дагы кепилдик жок. Демек, жол чыгымдары жана башка чыгымдар менен келип туруп, бизге $350 чейин келиши мүмкүн. Жыйынтыгында өздүк нарк, ундун өздүк наркы, нандын өздүк наркы көтөрүлүп, ушул ун дагы, нан дагы көтөрүлүп кетпесин, көтөрүлүшү мүмкүн. Ошону өкмөт алдын алыңыздар. Сиздер жыл сайын материалдык резервге Казакстандан 100 000 тонна, 200 000 тоннадай будай алчубуз деген маалыматтар берип келген. Бүгүнкү күндө биздин материалдык резервде канча тонна будай бар? Эгерде кескин баа көтөрүлүп кеткен болсо, ошонун баасын ооздуктоп кармап турууга мүмкүнчүлүк барбы же жокпу деген маселени койдук. Ошонун үстүнөн ойлонгула деп. Себеби бардык нерселер күнүмдүк керектелүүчү көтөрүлө берсе, эмгек акы көтөрүлбөсө, айлык акы көтөрүлбөсө, пенсия көтөрүлбөсө, анда саясий чыңалуу болуп кетиши мүмкүн. Ошону алдын алып бир чараларды көрүңүздөр деген суроону кабыргасынан койдук. Бүгүнкү күндө ал нандын кымбатташы дагы деле ошол будайдын кымбатташынан көз каранды. Эми өзүбүздүн будай менен камсыз кыла албай аткандан кийин биз бүгүнкү күндө будайдан 70%, 60-70% Казакстандан көз карандыбыз. Бүтө бүгүнкү ун чыгаруучу заводдор Казакстандан келген будайды кайра иштетип, жумуш ордун түзүп, салык төлөп, ушундай Казакстандын будай менен иштеп жатат өндүрүүчүлөр.